Мирлан Самый кожо менен сүйлөшкөнбүз. Ушул мыйзамды демилгелеп атканда нукура кыргызча аттарды, ысымдарды биздин келечегибизге берүү боюнча. Теги деген эле сөз калыш керек, төл сөз. Жөн эле бөйрөктөн шырак чыгарыштын кереги жок. Проблема болбой тургандай кылыш керек да мен. Проблема болбойт. Демилгечилердин бири катары мен да айтып коеюн, жаңы жылдан баштап мен Нурлан Тургунбекович болбойм, мен Нурлан Тургунбек уулу болом. Бирөөнү определять этейик да ошого токтоюк да ошо менен кетсин да бул. Добушка коем, добуш бериңиздер. Ошенте узакка созулган талкуулардан кийин кыргызстандыктардын аты жөнүн тандоо мүмкүнчүлүгүн кеңейткен мыйзам долбоору кабыл алынды. Өткөн жылы сунушталган долбоор кечээ Жогорку кеңештин 11-июндагы жыйынында колдоо тапты. Демилгечилердин бири Мирлан Самый кожо документти президент Садыр Жапаров артка кайтаргандан кийин комиссия түзүлүп, баары макулдашылганын тактады. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоору боюнча баарыңыздар билесиздер, бул убакка чейин дагы баарыбыздын талкуубуздан өткөн, комитеттин талкуусунан да өткөн, пленардык жыйындан да өткөн болгону бул бүгүнкү күндө президенттин каршы пикири менен келген, анын баардыгы атайын комиссиянын негизинде каралып чыкты. Биз ал пикирге кошулдук. Макул 57, каршы жок, баары 57, катталды 74. Мыйзамдын макулдашылган варианты кабыл алынды. Мыйзам долбооруна ылайык жарандардын тег атын жазууда 3 вариант сунушталган. Демилгечилер бул ыкма кыргыз элинин маданий жана үй бүлөлүк каада салтын фамилия аркылуу келечек муунга өткөрүп берүүгө өлгө түзөрүн белгилешкен. Тарыхый мурасты жана түпкүлүктүү чагылдырган фамилиянын жазылышынын жаңы варианттарын кошуу сунушталат. Тактап айтканда, мурдагы биз колдонуп келген Ов, Вич, уулу, кызы деген сыяктуу фамилиялар кала берет. Буларга өзгөртүү иретинде, кошумча иретинде гана азыркы биз сунуштап аткан фамилиялар кошулуп калат. Маалыматка ылайык, учурда Кыргызстанда аты жөнүн жазуунун бир канча вариантына жол берилет. Жаран фамилиясына чоң атасын, ысымын жана ага тегин мүчөсүн кошуп каттала алат. Мындан тышкары уулу, кызы болуп жазылса болот. Юрист Нурислам Райымжанов бул жарандарга берилген кошумча укук экенин, мындан коркуунун кажети жок экенин билдирди. Укуктук тараптан кандайдыр бир жаранга укук берилсе, бул албетте жакшы, бул тест көрүнүшү жок. Жаран укуктуу болуп атат. Мисал, мен чоң атамдын атын, өзүмдүн атын жана атамдын атын эгер камтый турган болсом, мисал аты жөнүндөчү, мисал анда кандай, мисал азыр менин фамилиям мисал Райымжанов Нурислам Казимжанович болсо, эми азыркы мыйзам менен мен мисал Райымжан теги Нурислам Казимжан уулу кылып алсам болот. Же болбосом Нурислам Казимжан уулу кылып алсам болот. Же болбосом теги дегенде мисал Райымжан теги Нурислам кылып алсам болот. Ошол азыркы мыйзамда ошол атасын, чоң атасынын атына тегин кошуп, теги деген кошуп жазылат. Эгер кааласа ошол өзүнүн атынан кийин атасынын атында уулу, кызы деп кошуп койсо да болот. Ошол. Анан кийин Нурисламдын кызы, мисал Хадича, ошондой дын, ын деген жана суффикс кошумчаларда ошол мыйзам менен камтылып атат да. Мисал бала Ов, Ефтер мурда ошол орус тилдүү баягы адамдардан келип атпайбы, орус мамлекетинен келип атпайбы биздечи. Ошондо мисал ал жерде кандай болгону, кимдин уулусун же кимдин кызысын дегенди билдириш үчүн алар деген Ова деген кошкондо, мисал Иванова, Ивандын бул уулу, мисал Иванова деп Иванын кызы деген түшүндүрүлгөн да. Бул ошолорго маанилүү, ошолорго мындай көрүнүш, аларкы көрүнүш болгон да. Эми азыр биз өзүбүздүн баягы Кыргызстанда жашап аткандан кийин биздин өзүбүздүн маданият бар, өзүбүздүн деген идентификациялык жанакы белгибиз бар да. Ага кайтыш үчүн жанакы дын, ын, тин деген суффикстерди кошуп атабыз да. Ошол бул аябай маанилүү. Биз эми бизде бул жаңылык эмес, мурда болгон, ошо болгону мурдагы ошо тегисине кайтып атабыз. Мисалы кээ бирөөлөр илик жөндөмөсүнүн мүчөсүн да алышы мүмкүн. Мисалы орусчасы ошо Ов, Еф дегендер илик жөндөмөсү да. Мисалы үчүн Акматтын же болбосо Акматтан ошондой деген фамилияларды алышса деле мен каршы эмесмин. Мен аны колдой берем. Себеби бул фамилия деген кишинин өзүнө гана тиешелүү. Андай энчилүү ат да, энчилүү ат.
Анан кийин баары бирдей фамилия алсын деген менимче туура келет. Азыр эми ошо эркиндикти бергени ким кандай фамилия алса, мисалы үчүн Оф дегенди деле жактырып фамилиясы менен жүрө берсе болот. Мисалы менин фамилиям деле Оф менен ошо боюнча эле жүрө берем. Анан мен бир балам Уулу деген менен кеткен. Анан алда балдарым да ошо боюнча кетип атат. Бейле кетсек, сунушталып жаткан 3 варианттан сырткары Жаран, Оф, Ев, Ова, Ева мүчөлөрү кошулган фамилияларды тандай алат. Ал эми башка улуттардын өзүнүн каада салтына жараша аты жөнүн тандоого уруксат берилет. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.